Москва. Реестрге түшүп калып, реестрден чыгартайын деп МВДга барсаң, только талон менен очерт менен кел дейт. Очертке жазылайын десең, же очерти жок. 1 ай 2 ай мурун эптеп жазылып баргандан кийин реестрден чыгарып берет. Реестрден чыгаргандан 2 күндөн кийин кайра эле реестрге түшүп каласың. Карталарың баары блокто. Алган айлыгың аз эле акча. Калганы картага түшөт. Картадан же чыгара албайсың, же Кыргызстанга нормальраак акча которо албайсың. Же болбосо жашап аткан квартираңдагы хозяйкаңа жакпайсың. Көбүрөөк жунуп койсоң, жунуп койдуң, сууну көп иштетип атасың дейт. Туалетке жада калса нормально отура албайсың. Кириңди жакшыраак жуя албайсың. Бир күндө бир эле жолу, бир жумада 2 эле жолу деп. Же тамак кыла албайсың. Коюшу бирдеке дей бербесин, бүгүн жумуртка эле куруп жатып алайын, же болбосо коксиге кайнак сууну коюп туруп бышырып жеп жатып алайын деп ойлоносуң. Кыргызстанга акча которбой калдым деп кыжаалат болосуң. Апам жанагы палянчанын тоюна кошмой бар, которуп кой десе, айла жок бирөөдөн сурап эптеп бирдеке кылып которосуң. Кой, Кыргызстанга эле тынчаман кетип калайынчы деп, Кыргызстанга кетейин десең, билетиң асман башы 60 миң 50 миңге чыгып кетти. Кой анда машина менен, автобус менен болсо да жетип алайын десең, автобустарың жөн эле 20-25ке көтөрүп алган. Эмне кылышыңды билбейсиң. Ары ойлоносуң, бияка ойлоносуң. Эшикке чыксаң суук, жанагы эле сапсары болгон жүн баштар. Алардын сөздөрүчү жөн эле өтүп кетет. Ал эчтеке эмес. Балдарын таштап келип иштеп жүргөн ата-энелерчи. 1 жаштагы баласын, 2 жаштагы баланы таштап келип иштөө бул өтө оор нерсе. Айла жок нерсе. Эртерээк үй жай кылайын, эртерээк бирдеке кылайын. Айрымдары кредит жана башка маселелер менен келишет. Кой батыраак көбүрөөк иштеп акча табайын деп. Кыргызстанга барып иштесең, азыр Кыргызстанда эң жакшы акча бул Швея. Швеяда тытынып иштешиң керек. Баары бир эчтекеге жетпейт. Москва эчтеке эмес, Кыргызстанда өзүбүздө нормальный айлык жок, квартплаталар 50 миң. Кантип жашайсың анан? Тапкан акчаңдын баарын квартплатага берип коюп өзүң ачка отура бересиңби? Азыр 2 бала эмес, 1 баланы багыш кыйын. Айла жок келесиң Москвага. Москвага келсең ушундай документация. Эч кимге жакпайсың. Анан айтышат, бул жака эле келип иштебейсиңерби? Ал жакта арманыңарды айтпай бизге. Иштесеңер өзүңөр үчүн иштеп атасыңар деп. Мен буну жөн эле айтып атам. Жөн жай эле айтып атам. Негизи Кыргызстанда деле иштесең болот. Кыргызстанда айына 100 миң табыш үчүн тытынып уктабай иштешиң керек. Эгер ал 100 миңди алсаң, 50 миң квартплатаңа кетет. 50 миң 2 балаң менен эчтекеге жетпейт. Азыр 2 бала эмес, 1 баланы багыш кыйын. Айланайын алтындарым. Айла жок, жашоо ушул экен. Бирдеке кылып ыгын таап жашаш керек.